Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге арзан баага коюлган сатылуучу жер үй жөнүндө информация бермекчимин. Жери 5 соток, кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, шаарга жакын бул үйчү. Анан суу, свет, септик, санузел баардык шарттары бар экен. Үй действительно арзан туугандар. Болгондо дагы 2 этаж. Жери 5 соток. Видеону аягына чейин көрсөңүздөр баардыгын түшүнүп аласыздар. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү караңыздар. Өтө сонун үй экен, баасы арзан туугандар. Ким жетишсе дагы, ким алса дагы, өкүнбөйт го дейм. Туугандар, мен турган жер бул барыңыздар билген Ош Алай трассасы. 6 километрде Ленин бакта турам. Келүү жолун жакшылап түшүндүрөйүн, угуп туруңуздар. Фуркат Круговойдон Мады тарапка ровно 3 километр жүргөнүңүздөрдө мына жерде заправка бар, Жунда деген. Мына жерде светофор. Светофордон эле сиздер оңго бурулсаңыздар, бул жакта 6 километр Ленин бак деп коет. Названиялары көп. Бул жакта үйлөр толтура туугандар. Ушул жерден эле сиздер мына жогору тарапка түз чыгып барсаңыздар, где-то 1 километрдей сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дальше кетсеңиздер, ал жагы уже Мады болуп калат. Башбулакка бышкан кирпич менен тургузулган өтө сонун үйлөрдүн бири. Ичи дагы даяр, ремонттору сонун, санузелдери бар. Кыскасы келесиздер, жашайсыздар. Даяр үйлөрдүн бири экен. Көчөлөрү дагы мына кеңири. Оң тарапта болуп калат. Жери 5 соток. 4 бурчтук квадратный жер, 20га 25. Кызыл китептүү. Үйдүн узун турасы 8ге 10, 7 комнатадан турат, 2 этаж, санузели бар, даяр, сырт тарапта септиги бар. Кыскасы кийим кечеңиздерди алып келип эле Кудай буйруса жашай бересиздер. Анан 4 тарабы тосулган. Ограждение болгондо мындай айткандачы. Мына орто тарапта эле көп деле жогоруга чыкпайсыздар. Жогоруга чыксаңыздар деле ал жакта үйлөрдүн саны көп. Ортодо болуп калат экен да. Лайктан басыңыздар, туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы ушул сатылуучу үйдүн видеосун кирип көрүшсүн. Эйсин номери экранда жазылуу. Баасы болсо $130,000, анан жакшы кеми бар. Ала турган реальный адамга жакшы түшүрүп берет экен. Эйсин номерин экранга жазып койдум. Азыр мына жакта воротасы турат. Кирип барыңыздар, ошол жактан дагы кеңири информацияны сиздерге берейин. 5 кошкон эл. Үйлөр толтура. Пустой участок деле бул жакта жок, болсо дагы саналуу эле калган. Шаарга дагы жакын. 6 километр деп коет бул жерде. Шаардын өзүнөн 6 километр чыгат да. Кыргыз чектин эле тушу болуп калат. Так, жүрүңүздөр, эми үйгө кирейли. Туугандар, мына воротасы, кичинекей калиткасы ушул жакта. Секин кирип келе бересиздер. Кеңири болуп турат үйдүн алды. 2-3 машина жөнүнө атат. Оң жакты карасаңыздар, мына 2 этаж үй сатка чыгып аткан учуру. 8ге 10 узун турасы, жана айтып өттүм. 4 тарабы пескалок забор менен тосулган. Мына ал жакта деле кеңири жери бар. Бул септиги местный. Мына ал жак болсо ажатканасы. Коммуникация боюнча айта турган болсок, эми бул жерди билесиздер, 6 километр деп коет. Таза суу бар, көчөнүн боюнан өткөн. Мындай кранттардан суу чыгат. Таза суу дагы бар, агын суу дагы бар туугандар. Суу свет боюнча маселе жара албайт, эске алыңыздар. Туугандар, мына үйгө кирип келдик. Айнек терезелери дагы темир решетка менен экен. Бул жер прихожка болуп калат. Мына жактан эле сразу үйдүн ичине кирип барасыздар. Туугандар, мына бул жагы санузели. Азыр эми айыл жеркесинде ушундай условияларды кылыш деле өзүнчө бир кыйын, бирок бул жакта ээси ушундай сонун шарттарды кылып койгон экен. Буюм тайымдардын 80% калат. Эске алыңыздар. Так, мына сразу эле 2 этажга чыгып кетсеңиздер болот. Лестницасы даяр. Ремонту жаңы. Мындай чарчап калган, эскирип калган үй эмес да, жаңы экен. Гарнитурлары, микроволновкалардан бери бар экен. Бул 1-чи комната болду. Холду 2-чи комната катары эсептедим. Бул 3-чи комната ошондо. Конок бөлмө. Сразу ушул жака күйөө балдарды алып кире бересиздер, той болуп калса. Так. Санузелин көргөздүм, туугандар. Эми жүрүңүздөр, сразу лестница менен 2-чи этажга чыгайлы, убакытты кетирбейли.
Сіздердің уақытыңыздар баалуу. Так. Холл болып қалады бұл жер. Шыққанда кеңірек екен. Мынау жақ типа балкон сияқты. Мынау жақ кладовка екен, бирок детский комната деле кылып алса болот дейтесі. Жақсы. Ремонтторуна сөз жоқ. Бұл жақ дағы бір комната. Бұл жаққа жүрсеңіздер, дағы бір комната туғандар. Мынау жақ дағы бір комната. Жалпысынан 7 комната, 2 этаж.